Hi everyone, I hope all of you are fine. Welcome to another exciting class. Today we're talking about an interesting topic. So it's article A, N, and the. Саламатсыздар ғой, қош келіпсіздер. Бүгінгі сабақта біз A, N, жана the article'дер жөнінде сөз қыламыз. Аны эмесе баштайлы. So let's begin. First, let's look at the rules. Бірінші ережелерін қарайлы. Rules. And I have a little text here to explain how these articles work. Жана бул жерде кичинекей текст бар. Бул текст ушул артиклдер кантип иштейт, ошону түшүндүрүп берет. So, we use A or N when we mention something for the first time. Biz E, J, N'di bir нерсени биринчи жолу айтылып атса колдонобуз. Задаточтун алдына колдонобуз да. Мисал үчүн, example. I bought a house in Bishkek. Мен Бишкекте үй сатып алдым. Жөн эле бир кандайдыр бир үй да. A house, кандайдыр бир үй. But we use the when we mention something again. Бирок бир нерсени кайра айтып өткөндө bir жол айтканбыз да, анан аны кайра айтып өткөндө уже theni колдонобуз да. Мисалы, the house cost me a lot of money. The house cost me a lot of money. Үй кымбат болду мага. То есть мен жана биринчи айттым го, I bought a house in Bishkek. I bought a house in Bishkek. A house. Кандайдыр бир үй сатып алдым. Анан ошол үй жөнүндө сөз кылып атырган болсом дагы уже theni колдонушум керек да. The house cost me a lot of money. Okay? So, all right. Эми, let's look at the text. There are 3 restaurants near my house. There are 3 restaurants near my house. Менин үйүмдүн айланасында 3 ресторан бар. On the high street, there is a Chinese restaurant and an Italian restaurant. So, бул жерде айтылып атат. High street'те, ушул көчөдө Кытай рестораны бар жана Италиан рестораны бар. Кандайдыр бир Кытай рестораны, кандайдыр бир Италиан рестораны. Жөн эле. A деген дагы бир кандайдыр бир дегенди билдирет да. Эмнеге бул жерде N болуп калды? Бул жөнөкөй эле. Эгер зататоч үндүү таңгаларга келсе, мисалы үчүн, үндүү таңгалар менен башталса, A, E, I, там, O, U, N'дин ордуна, то есть A'нын ордуна N'ди коебуз да. Ошол эле эрежеси. Мааниси A'ге эле окшош. Okay. So, значит, High Street'те Кытай рестораны жана Италия рестораны бар. Эми Кытай рестораны, ошол Кытай рестораны болуп атат да, мына the. Именно ошол High Street'теги бир жолу айтып кеттик да. There's a Chinese restaurant. Эми ошол the Chinese restaurant is good. Ошол баягы Кытай рестораны жакшы. But it's expensive. Бирок ал кымбат. The дагы Italian restaurant is cheaper and the pizzas there are brilliant. Италия рестораны арзаныраак. Жана пиццалары ал жерде сонун, аябай сонун. Brilliant. Эми ушул эле биринчи айтып кеткен Италия ресторанынын жөнүндө болуп атат. Бирок экинчи жолу айтканда уже the колдонушубуз керек. Дальше. There is an Indian restaurant on Mill Lane. Mill Lane'de, ушул көчөдө Индия рестораны бар. Башка Индия. Кандайдыр бир Индиан рестораны. I don't go to the Indian restaurant because the food isn't very good. Мен ал ошол Индиан ресторанга болуп атат да, мына биринчи айтып кеткен. Okay. So, дагы бир мисал. For example, I бүгүн мисал үчүн сиздер менен, то есть кече мен сиздер менен бир китеп магазинине бардым, китеп саткан дүкөнгө бардым. Ал дүкөндө мен бир китеп көрүп калдым. Бир китеп көрдүм дагы. Мен ушул китепти алам дедим. Анан эртеси күнү мен сабакка келдим дагы. Китепти алдым. То есть жанагы китепти алдым деш үчүн мен уже then колдоном да.
I bought the book. Okay? И так далее. Ошентип колдоно беребиз да. То есть кандайдыр бир нерсе болсо, жөн эле бир нерсе. This is a table. Мисалы үчүн, this is a table. This is a computer. This is a class. Бул стол. Бул компьютер. Бул класс. А эгер мен эсиңердеби, жана айтып аткан компьютер ушул деген ойду бериш үчүн this is the computer деп theni колдоном да. Жосом this is the class. Бул ошол сабак, эсиңердеби? Ошол сабак дегендей да. Ошондой ойду берет да, бир конкреттүү бир немени айтып атабыз да, конкреттүү бир нерсени айтып атабыз. Же айтылган нерсени айтып кетип атабыз да. Мисалы үчүн силер менен биз бир сааттан бери бир неме жөнүндө сүйлөшүп атсак, бир тема жөнүндө. Ошол теманы мен the менен айтам, себеби биз аны уже ортобузда билебиз да, кайсы тема жөнүндө сөз болуп аткан. Окей? Же мисалы үчүн силер мисалы үчүн сиздер менен бир комнатада отурабыз, Ал комнатада белгилүү бир эле эшик бар да, дайым адамдар кирип чыккан эшик. Эгер мен close the door десем, то есть эшикти жаап кой деш үчүн мен close the door дейм да. То есть ушул негиз бизге белгилүү эшикти жаап кой деп атам да. То есть адамдар ушунан кирип чыгат, ошондуктан close the door. Close a door десем, мааниси кайсы бир эшикти болсо да жаап кой болуп калат да. Close a door. Ал жерде там бизге белгилүү эшик да, ушундан кирип чыгабыз баарыбыз. Ошондуктан close the door. Okay? It's okay. You will understand it slowly over some time. You will get it. Акырын түшүнөсүңөр. Эгер түшүнсөңөр, азыр түшүнсөңөр жакшы. Эгер вдруг түшүнбөй калсаңар, акырын бул тексттин арасынан көрүп түшүнөсүңөр. Мунун башка дагы эрежелери бар. Аларга дагы токтолобуз.